Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз 1-2 күн мурун биздин Telegram каналдан кичинекей сурамжылоо чыгарганбыз. Негизи Россия Федерациясынын президентинин жарлыгына ылайык, жарлыктын номери 1126. Бир дагы полиция кызматкерлери чет элдик жарандарды амнистия болуп аткан учурда депортация жана выдворение кылууга акысы жок. Бирок ошо сурамжылоонун негизинде бизге 333 мекендешибиз ошо депортация болдум. 5 февралдан баштап депортацияга дуушар болуп калдым деп бир сыра сурамжылоону жазыптыр. Эми ошол боюнча азыр текшерүү ишин жүргүзөбүз. Эгерде силер 5 февралдан баштап 2025 полиция тарабынан депортация же выдворение болуп калсаңыздар, ага чейин эмес, ошо 5 февралдан кийин ошол видеонун астына сөзсүз түрдө же YouTube каналдан сөзсүз, же болбосо Telegram каналдан комментарийне атыңызды анан телефонуңузду жазып коюңуз. Биз силер менен байланышабыз. Ошо силерди депортация кылганы эгерде 5 февралдан кийин экенин тастыктап сиз менен чогуу билсек, анда ошо боюнча чоң жумушту алып барабыз. Себеп деген президенттин указына каршы полиция кызматкерлери депортация жана выдворение кылбаш керек. Эгерде депортация выдворение кылса, бул мурда депортация болгон жарандар болушу мүмкүн, же болбосо Роспотребнадзор жагынан депортация болушу мүмкүн. А полиция тарабынан полициянын кызматкерлери карама каршы ошол жарлыкка эч кандай ишти алып бара албайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө депортация болуп калсаңыздар, ошол комментарийне же сөзсүз Telegram каналга же YouTube каналга да бир жолу кайталайм. Фамилия, атыңызды жана ошо телефонуңузду жазып койсоңуз, биз сөзсүз силер менен байланышабыз. Ошо боюнча иш алып барып, ошо полиция кызматкерлерин чогуу жоопко тартабыз. Себеп деген силер менен биздин тажрыйбабыз башка мекендештерге да пайдасы тийсин. Ошону бир-эки демонстративно полиция кызматкерлерин дагы жоопко тартууга биз сиз менен көмөктөшсөк, анда көп мекендештерди да жардам бергенде болобуз, урматтуу мекендештер. Негизи эле жана контрольдук список боюнча уже списоктон чыгып аткан мекендештер бар. Картасын уже разблокировка кылып аткан мекендештер бар. Ал жөнүндө дагы азыр бир-эки ошо чыккан мекендештин тажрыйбасын сурап туруп, алар менен балким суроо жооп жаатында үтүр точкасына чейин кантип чыкты, кантип разблокировка кылды, ошону дагы силерге жакын арада айтып беребиз, урматтуу мекендештер. Ошол депортация болгон мекендештерге бул видео тиешелүү. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, документтерди амнистия учурундага чейин тактап алыңыздар. Амнистия учуруна чейин көчөдөн сизди полиция кармап алса, азыр амнистия кылыш үчүн, легализация болуш үчүн толук документтерин кандап жүрөм. Ошол азыр легализация кылган атам деп сөзсүз түрдө ошону ооздеки айтышыңыз керек. Себеп деген полиция кызматкерлеринин арасында дагы деңгээли төмөн, мыйзамды көп жерден билбеген, мыйзамды билсе дагы ошо мигранттарга шовинисттик көз караш менен болгон кызматкерлер да бар. Аны дагы эске алышыбыз керек. Ошолор менен эмес, силер менен биз күрөшүбүз керек, урматтуу мекендештер. Документтериңизди дагы бир жолу тууралаңыздар. Андан тышкары, эгерде чек арага кирип чыгам десеңиздер, акчага муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, биз иштешип жаткан жамаат бар, бекер силерге чек арага алып барып келет. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери болсо +7 900 144 44 45 номери Волгоградский проспектте 4-выходтан чыкканда Абубакир жана Замир деген мырзалар кайрылып бериңиздер, жардам берет. Жаңылыктар болсо айтып турабыз, жакын арада да көрүшөбүз. Көрүшкөнчө мекендештер. Мекендештер, салам алейкум. Осман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу жөнөттүк. Бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выходунан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7 903 146 00 03. Эч кимге жалдырбай, аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет.